Тилекке каршы бул каардуу согушка катышып, анын бардык кыйынчылыктарын, азап муңун башынан өткөргөндөрдүн катары жылдан жылга, күндөн күнгө суюлуп баратат. Бүгүн Кыргызстанда согуштун 7 гана ардагери, ооруктун 297 эмгекчиси жеңиштин 81 жылдыгын майрамдоодо. Кымбаттуу ардагерлер, оорук эмгекчилери, баарыбызга жакшы маалым, согуш бул жоготуу, согуш бул кайгы, көз жаш. Бирок ошол кан күйгөн күндөрдө да кайратыңыздардан жазбай, бири-бириңиздерге болгон бекем ишеним менен жеңишти камсыз кылгансыздар. Сиздердин каармандыгыңыздар, чыдамкайлыгыңыздар жана мекенге болгон чексиз сүйүүңүздөрдүн алдында башыбызды ийип терең таазим кылабыз. Биз сиздерге, ардагерлер менен оорук эмгекчилерине карыздарбыз. Эң ириде сиздердин эмгегиңиздерди унутпоону, мындан ары мекенибиздеги тынчтыкты сактоону бийик ыйык милдетибиз жана бийик жоопкерчилигибиз деп билебиз.